биздин окуу жайда мисалы куратор же болбосо деканыбыз ушундай милдеттүү түрдө ушундай сунуштарды киргизип атышат, же болбосо анын акысына өзүңөрдүн сабагыңардан балаңарды жакшы чыгарып берем деген сыяктуу, же болбосо жакшы чай кылып берем деген сыяктуу сөздөр айтышат. Бул 7 февралда Турмуш KG сайтында жарыяланган видеодон үзүндү. Анда өзүн атагысы келбеген студент Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынын биринде мугалимдер тарабынан апрель айындагы шаардык кеңешке шайлоого карата үгүт иштери жүрүп жатканын айтып, студенттерге ар кандай убадалар берилип жатканын билдирди. Алар бизден эмнени талап кылат? Бизге паспортуңарды чогулткула деп милдеттүү түрдө айтып атышат да. Жок, азыркы учурда паспортубузду бере элекпиз, бирок WhatsApp группалардан же болбосо ар кандай жерлерден мындай сунуштар келип атат да, паспортуңар эч кимге бербей тургула, мага бергиле, силерге мындай күндөрү мындай берем деген сыяктуу сунуштардычы. Көбүнчө бизге мындай сессия кыйынчылыкка келгендиктен бизге окууга жардам берем деген сыяктуу сөздөрдү айтып жатышат. Андан акча дагы сунуштап аткан учурлар болот. Ал эми Оштогу жогорку окуу жай өкүлдөрү студенттердин паспорттарын массалык түрдө чогултуу тууралуу маалыматты төгүндөшүүдө. Студенттердин паспортторун жыйнап Ош шаарына каттоого коюу апрель айында өтүүчү шаардык кеңештин шайлоосунда саясий партиялардын жаңы ойлоп тапкан амалы, дейт саясий талдоочулар. Токмок, Ош, Каракол шаарларында жаңыдан ушу айылдагыларды шаарга алып келип каттоо өнөкөт оорусу башталды. Бул эмнеден кабар берет? Мурун кошумча тизме болчу эле, кошумча тизмени мындай атмен кылып койду да. Ошо кошумча тизменин ордуна эми алдын ала шаарга алып келип каттоо маселесин ойлоп табышты да. Паспортторун топтоп алып 1,5 миң сомдон берип ар кайсы жерге каттап атышат. Мыйзамга ылайык ар бир жаран өзү каалаган аймакта каттоого турууга укуктуу жана ага тыюу салууга эч бир органдын укугу жок. Эгерде кайсы бир жаран башка аймакка каттоого туруп, шайлоочулардын тизмесине кирсе, ал жаран шайлоого укуктуу болот. Деген менен паспортун убактылуу шаар аймагына каттаткандар шайлоого катыша алышпайт. Анткени шайлоочулардын тизмесине кирүүнүн да өз эрежелери бар. Ал деген тизмеге кириш үчүн ошол жерге туруктуу каттоого туруп, паспортун алмаштырып, паспортундагы каттоо ошол өзүнүн фактически катталган жери менен төп келиш керек. Демек, ID карт колунда болгон болсо, өзү Караколжодон келген болсо, Ошко каттоого турган болсо, ал каттоодо каттап дагы ID картка белги бербейт да. ID картта Караколжодогу дарекка берет. Ошол жаран келиш керек дагы, паспортун дагы алмаштырыш керек. Паспортунда дагы белги каттоо ошо Ош шаарында болуш керек. Борбордук шайлоо комиссиясынын 2020 жылдын 16 январындагы маалыматына ылайык, Ош шаарында 140.503 шайлоочу катталган. Ал эми мамлекеттик каттоо кызматы 2020 жылдын башынан бери Ош шаарына 30 миңдин тегерегиндеги жаран каттоого турганын айтат. Маалымат иретинде айта кетсек, Ош шаардык кеңешине 45 депутат шайланат. Шайлоо күнү апрель айынын 2-жекшембиси, 12 апрель болор айтылууда. Эрмек Муратбек уулу, Мунарбек Арзыбек уулу, Пирамида, Ош.